Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу көрөрмандар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Биз сиздерге Бишкек шаарынан, тактап айтканда Сүйүнбаев Ахматбек Жибек жолу көчөсүнүн кесинишинде жайгашкан. Бул жерде KG Motors автосалонунда турабыз. Бул жерде сиздерге эмнени айткыбыз келди, эмнени көрсөткүбүз келди. Бул жерде сиздер сураган болчусуздар, шаардын ичинде турган, сатылып жаткан кандай унаалар бар, кандай унааларды көрсөк болот жана алсак болот деген суроолор көп болду эле. Биз ошол үчүн бул жерде турган аралаш, бирок көбүнчө эле жол тандамасы унаалары бар экен. Ошондой болсо дагы сиздерге көрсөтөлү. Бул Lexus 570 ак түстөгү унаа экен. $39.800 сурап жатыптыр ак түстө. Жылы 2012 5 чет объем 121.000 пробег жүргөн экен. Коробкасы автомат. Ал эми бул унаалардын баардыгына сиздер кызыксаңыздар, аягында номерин көрсөтүп коебуз. Ошол номерге чалып, баардык унаалар тууралуу сиздер маалыматты алып, баасыны билип сүйлөшсөңүздөр болот экен. Бул жерде 470 GX 470 кара түстө. Мунун жанында Range Rover ак түстө турат. Кээ бирөөлөр толук маалымат жазылбай калыптыр, бирок основном калган унаалардын баалары жазылган. Биз сиздерге ошолорду көрсөтөбүз. 2010-2005 Америкадан келген $10.300 сурап жатыптыр. Ушунун жанында GX 460 ак түстө турат. Бул дагы сатылат экен. Эгерде кызыксаңыздар, телефон номерин жарыялап коебуз аягында. Бул жагында Toyota Prius унаасы. 2010 1.8 объем, Америкадан келген экен. $10.500. Караңыздар, өтө таза, свежий келип, ушул жерде тургандыгын байкап турасыздар. Өтө таза. Ушул жагында 2018-жылы чыгарылган Toyota Camry'nin жаңы, эң эле акыркы чыгып жаткан Camry'nin көрүп турасыздар, ак түстө турат. Бул унаалар тилекке каршы опциониялар жазылбай калыптыр. Биз бул жакта жазылгандарын көрсөтөлү. Маркасы Peugeot деген унаа экен. Модель 408, жылы 2012-жылы чыгарылган, түсү серый цветте, объем 1.6 экен. Европадан келген, $7.100. Биз бул жакта сиздерге оң жактан баштап, сол жактан бүтүрөбүз. Бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, BMW 745 кузовундагы унаа дагы бар экен, үстүндө люк бар. Ал эми булдан кийин 525 кузовундагы BMW турат. Ушундагы көрүңүздөр. Бунун жанында ушул эле BMW-нен, ушул эле түстө эч кандай айырмасы жок. BMW 525 кузов модели. 2003-жылы чыгарылган, түсү кара түстө, объем 2.5, коробкасы механика, привод задний, бензин, кузову седан, жакшы билесиздер. Германиядан свежий алынып келиптир. Баасы $7.900. Ал эми бул жагында болсо ак түстө Porsche унаасы турат. Модель болсо Panorama S деп жазылып турат. 2011-жылы чыгарылган ак түстө 4.8 объем экен. Бул дагы Европадан келген. Кузову болсо хэтчбэк болуп эсептелинет экен. Коробкасы автомат, привод полный привод экен. Баасы болсо $28.000 экен. Артынан дагы көрүп коюңуздар. Биз эми мындан ары турган кортежге жана той топурларга чыкканга татыктуу деген бул Mercedes'ти көрсөтөбүз. S500 2013-жылы чыгарылган, 4 жет объем, түсү кара. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, автомат, бензин. Европадан келиптир. Баасы $50.000. Ушул эле жанында дагы бир кара түстө Mercedes турат. Бул дагы бирок толук маалымат жазылбай калыптыр. 2007-жылы чыгарылган. Мунун жанында Кабан. Жакшы билесиздер, серебро цветте.
96-жылы чыгарылган 6 объем $14.000 сурап жатыптыр. Бирок состояниясы дың экен, бирок таза. Ушул эле унаанын көк түстөгүсү турат. 96-жылы чыгарылган 5 объем $13.500. Ал эми бул жагында өзүңүздөр жакшы көрүп турасыздар. Ак түстө жол тандамасы унаасы Range Rover 2014-жылы чыгарылган, түсү ак түстө 44 объем экен, баасы $40.000. Артынан дагы көрүнүштөрүн көрүңүздөр, өтө жакшы. Ал эми бул жерде сиздерге Жигулини көрүп коюңуздар. Өтө сайыз багынан өтө жакшы сакталган Жигули сатыкта турат экен бул жерде. Ички салондорундагы, отуруштарындагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул уна 21.01.80-жылы чыгарылган 1.3 объем, пробеги 6500 гана километр жүрүптүр. Эсир убагында келген, баасы $5.800. Эсир убагында келген өтө таза, популярдуу, аты өчпөгөн унааны издегендер болсо көрүңүздөр. Өтө таза турат экен, 80-жылы чыгарылган. Биз кайрадан жол тандамасын көрсөтөбүз. 2016 жылы Land Cruiser 245 объем $65.000. Кап-кара түстө. Бул жагында алсак, көрүп турасыздар, BMW коробкасы автомат X3 2004-жылы чыгарылган, түсү серебристый цветте, Германиядан келиптир, 3 объем, баасы $10.000. Көрдүңүздөр. Эми биз жолдун бул тарабында турган, бул жагында турган көрсөтөбүз. Lexus коробкасы автомат Lexus RX 300 2002-жылы чыгарылган 3 объем экен, баасы $8.000. Volkswagen Charan унаасындагы сиздерге көрсөтүп коеюн, бирок толук маалымат жазылбай калыптыр. Артында отуруштары бар, баары бар экен. Сиздер акырында номерин жарыялайбыз, ошол номерге чалып баасын билиңиздер. Биз бул жагында турган Toyota Sequoia унаасын көрсөтөбүз. 2003 жыл экен, кара түстө, 4 объем, $16.800. Кайрадан Toyota Sequoia унаасы ак түстө, 2008 жылы, 5 объем, $23.500 экен. Ушул эле унаа түсүнө карап турсаңыздар, серия цвет экен, $29.500 экен. Бул AMG Merz Геликтин баасы толук жазылбай калыптыр. Кызыккандар болсо чалып баасын билип көрүңүздөр. Бул жагында 570, LX 570 2011 жылы чыгарылган 5 объем, пробеги 99.000 км жүрүптүр. $37.000 сурап жатат экен. Тазалыгын деле карасаңыздар, өтө жакшы. Бул Mercedes GL 63 экен, 5 объем, түсү кара түстө, $65.000 экен. Ушул эле унаанын дагы бир кайрадан 570 ак түстөгүн көрсөтөбүз. 2014 түсү ак түстө, 5 $63.000. Көрүңүздөр. Биз бул жактан дагы кайрадан сиздерге көрсөтөбүз. Land Cruiser Prado. Бул $28.500 сурап жатат экен. Кайрадан GX 470-ті көрсөтөбүз.
2005 жылы 4 жет объем $17.200. Бұл жағында болса BMW тұрады екен, бірақ толық маалымат жазылмай қалыптыр. Қызыққандар болса көріңіздер, біз қайрадан эле Land Cruiser Prado 150 унасын көрсөтөбүз. 2010 жылы чыгарылган 4 объем $28.500. Бұл жерде Porsche Cayenne деген унасы турат. Porsche Cayenne 2008 жылы 3.6 объем $15.700. Состояниясын қараңыздарчы, зың екен, тап-таза турат. Бұл жақта дағы GL Mercy турат, бірақ толық маалымат жоқ. Сіздерге сыртқы жағынан көрініштерін жақсы қылып көрсетіп қояйын. Қызыққандар балким болушы мүмкін. Чалып басын біліңіздер. Аяғымда ушу геликти көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. Көрүңүздөр, 5-5 объем екен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бұл жердің адресін дағы сіздер түшініп эле қалдыңыздар. KG Motors деген жерді көрдіңіздер. 252-ші орында жайгашкан ушул жерде. Эгерде сіздер ушул унааларды кызыгып алам десеңиздер, биз сіздерге номерди жарыйлап коебуз. 0700 015 015 деген номерге чалыңыздар. Эгерде сіздер Мегакомға қайрылам десеңіздер, 0555 015 015 дегенге қайрылыңыздар. Біз сіздерге көрсөтүп бердік. Видео жаққа болмаса сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Эгерде сіздерде ушул сыяктуу сатылып жаткан же болбосо объявленияга берүүчү орындуктарыңыздар, местаңыздар болсо, бизге объявление берсеңиздер болот. Биз сиздер үчүн баардык кызматтарга кылууну даярбыз. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, биз сизге өтө ыраазычылыкты билдиребиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биздин телефон номерлер 0777 66 17 94 деген номерге чалыңыздар дагы. Түз эле WhatsApp аркылуу дагы чалып дагы бизге байланышсаңыздар болот. Кайрадан дагы бир жолу кайталап коелу. 0777 66 17 94. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.